22 бөлүм. Дөөт Кудай Теңирдин үйү менен ысрайылдыктардын бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалуучу жайы ушул жерде болот деди. Дөөт Ысрайыл жеринде турган келгиндердин баардыгын жыйнап келүүгө буйрук берди да, Кудайдын үйүн куруш үчүн таш жонгонго таш жоноочуларды койду. Ал дарбазага мык жана илгич жасаш үчүн эң көп темир даярдады. Ошондой эле сансыз көп жес даярдады. Эсепсиз көп кедир жыгачын даярдады. Анткени Сидондуктар менен тирликтер дөөткө көп кедир жыгачын жеткиришти. Дөөт мындай деди: менин уулум Сулайман жаш, күчү да аз, ал эми Теңир үчүн курула турган үй абдан чоң, жер жүзүндөгү эң мыкты, эң кооз имарат болушу керек. Ошондуктан ал үчүн баардыгын мен өзүм даярдайм. Дөөт көз өткөнгө чейин көп нерсе даярдап койду. Ал өз уулун Сулайманды чакырып, Ысрайылдын Кудай Теңирине үй курууну буйруду. Дөөт Сулайманга мындай деди: уулум, менин жүрөгүмдө Кудай Теңирим үчүн үй курам деген ой бар эле. Бирок мага Теңирден сөз болуп мындай деп айтылган: сен көп согуштуң, көп кан төктүң, ошондуктан сага менин ысымыма арнап үй курганга болбойт. Анткени сен менин көз алдымда жерге көп кан төктүң. Сенден уул төрөлөт, тынчтыкта жашаган адам болот. Мен аны курчап турган баардык душмандардан ага тынчтык берем. Ошондуктан анын ысымы Сулайман болот. Анын тушунда Ысрайылга тынчтык жана бейпилдик берем. Ал менин ысымыма арнап үй тургузат. Ал менин уулум болот. Мен анын атасы болом. Мен анын падышачылыктагын Ысрайылга түбөлүккө бекитем. Эми уулум, Теңир сени менен болсун, ийгиликке жет. Ал өзү сен жөнүндө айткандай Кудай Теңириңе үй кур. Теңир сага акыл эс берсин, сени Ысрайылдын үстүнөн койсун. Кудай Теңириңдин мыйзамын сакта. Эгерде Ысрайыл үчүн Теңир Мусага берген мыйзам менен буйруктарын так аткарууга аракет кыла турган болсоң, анда сен зор ийгиликке жетесиң. Бекем кайраттуу бол, коркпо, чөкпө. Мына мен көп аракет кылып, Теңирдин үйү үчүн 100 000 талант алтын, 1 миллион талант күмүш даярдап койдум. Ал эми темир менен жездерге сан жетпейт, анткени алар эсепсиз көп. Ошондой эле жыгач менен таштарды да даярдап койдум. Сен булардын үстүнө дагы кош. Сенин көп сандаган жумушчуларың, таш жонуучуларың, кескичтериң, жыгач усталарың жана ар кандай ишке жөндөмдүү адамдарың бар. Алтын, күмүш, темир, жездерге эсеп жок. Башта да жасай бер. Теңир сени менен болот. Дөөт Ысрайылдын баардык төрөлөрүнө уулу Сулайманга жардам кылуусун буйрук кылды. Туш тараптан силерге бейик куттук, тынчтык берген биздин Кудай Теңирибиз силер менен. Анткени ал жер жүзүндө жашоочуларды менин колума салып берди. Жер жүзү Теңирге жана анын элине багынып берди. Жүрөгүңөрдү да, жаныңарды да Кудай Теңириңерди издөөгө бургула. Тургула. Теңирдин келишим сандыгы менен Кудайдын ыйык идиштерин көчүрүп келүү үчүн Теңирдин ысымына арнап Кудай Теңириңерге ыйык жай кургула.